Бул макала Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бүтпөгөн бир дарыя. Баланча кошуна уулдуу болуптур деп угуп калабыз кээде. Өмүрүн берсин деп эле тим болобуз. Чынында бир бөбөктүн бул дүйнөгө келүүсү токтобостон агып жаткан дарыядан кабар берип турат. Мисалы, бул бөбөк жер бетине бүгүн эле келди. Бирок бул жер бетине келүү Оштон самолетко отуруп Бишкекке келген сыяктуу жөнөкөй иш эмес. Эчтекеден кабары жок башталган бул сапар 9 ай мурун эле башталган. Аллахтын жардамы менен өтө көп жол басып өтөт. Бул сапардын жыйынтыгында жүрөгү бар, кан тамыры бар, сезимдери, нерв системалары, көзү, кулагы бар, кыскасы бүткүл органдары бар бир адам жер бетине келет. Күнүгө ар кайсы убакыттарда дүйнөгө төрөлүп жаткан бөбөктөрдү тамаша кыла турган болсок, күнүгө кайып ааламынан бул дүйнөгө бүтпөс адам дарыясынын агып келип төгүлүп жатканын байкайбыз. Буга жаныбарлар жана өсүмдүктөр ааламын кошо турган болсок, күнүгө бул дүйнөгө эбегейсиз бүтпөс бир дарыянын коюлуп жатканын көрөбүз. Бул жаратыктар Аллахтын уруксаты менен убакыт дарыясынын ичинде үзгүлтүксүз түрдө агып жатат деп Бадиузаман Саид Нурсинин Мактубат аттуу тафсиринде жазылган.